миллионер болуп кетсе болот, колунда жоктур деле тааныш аркылуу жок эле миллионер болуп кетсе болот. Өтө сонун заман. Бирок тилекке каршы баягы эски метод менен 20-кылымда дагы деле жүрөбүз да, кара кекиртебизди багып эле кара жумушта иштеп атабыз. Биз ойлоп атабыз, биз мээнет кылып, пешене тер менен адал иш кылып атабыз деп ойлоп эткенбиз да. Это бедное мышление. Бул деле адал иш, бул деле бизнес, просто бул многомиллионный проект. Биз ишенебизби, биз ишенбейбизби? 1978 жылдан бери чөт өлкөдө ушул бизнесте иштеп адамдар долларовый миллионер болду. Миллионер болуп калыптыр, долларовый миллионер болду. Просто биз артта калдык. Кара жумушчу болуп калдык. Биз обслуживающий персонал болуп калдык. Биз кулчулукка даяр болуп калдык да, 30 жылдан бери развитие кылбай. Мисалы Россияга барып, таксист боло коюп, полжу коюп, повар болуп, Англияга десе деле, ал жака деле барып эле, мынтип эле эңкейип эле иш кылганга эле даяр болуп калдык да. Эмне үчүн Англияга, жаңы мамлекет, аяка барып башкача кылбайлы? Кореяга жөнөтсө, Кореяга деле барып эле мынтип эле жумушчу болуп атабыз да. И ошо подсознание 30 жылдан бери бизде развитие жок, подсознаниеда ошондой бедное мышление калып калды. Бул бизнесте миллионер болсоңор болот. Но, опять же, мен жашоомду өзгөртөм, менин максатым бар, менин кыялым бар деген адам гана иштейт. Мага группага аябай көп адамдар кошулуп атат да, Нуржан эже көрүп атасыз, иши чыгып кеткендер бар, группадан чыккандар бар, группадан чыккандарга мен чалам да. Себеби ал адам мага да үйрөтчү, мен да байымчы, мен чарчадым, ушунча жылдан бери үй ала албадым, бутка турбадым деп кайрылып атышат да. Мейли бекер үйрөтөйүн деп группага кошсам, группадан чыгып кетиптир. Анан чалдым, эмнеге чыгып кеттиңиз деп, мен кыла албайм. А сен кылып көрбөсөң, сен даже ичип көрбөсөң, сен мына офиске бир кадам басып келбедиң, каяктан билесиң кыла албаганыңды? Аракет кылсак, биздин адамдын колунан бардык нерсе келет. Любой жумушту адамдар иштеп атат, туура, акча табыш үчүн иштеп атпайбы? А бул жерде үйрөтөм деп атат, көрсөтөм деп атат. То есть любой адам иштей алат да. Анан мен ойлоп калдым, бүгүн дагы новостиден көрүп, анан Садыр Нуркожоевич туура айтат экен. Иш жок дейсиңер, заводдорду куруп атабыз, аны куруп атабыз, барып иштей келсе, ал жерге иштеш керек экен деп дешет. Ошон үчүн кедейбиз, ошон үчүн өнүкпөйбүз деп. Анан үй жокторго мамлекетте үй салып, 50%-ын гана төлөп, первоначально анан ипотекага үй алсаң болот десе, элдер нааразы болуп атат. 50% акчабыз жок болсо эмне кылайлы депчи. Вот, поэтому мы бедные, мы не хотим учиться, мы не хотим развиваться, мы не хотим ничего делать, да? Просто берсе бизге. Нет, такого никогда не бывает. Бул халява эмес, бул бизнес. 1978 жылдан бери официальный бизнес. Каждый месяц 15 числа банковский картабызга акча түшөт. Каждый месяц биз СФГ налогко отчет беребиз. Это легальный бизнес. Пенсия чыкканда биз еще өкмөттөн пенсия алабыз, потому что биз налог төлөп атабыз. Бул чыныгы таза, мыйзамдуу түрдөгү бизнес. Правительствонун уруксаты менен кирген. Ошон үчүн бизде ККМ чек бар, ошон үчүн биз налог төлөйбүз, ошон үчүн сыртында переводдор, аннотациясы бар, сертификаты бүт барды бар. Просто биз мээбизди иштетишибиз керек. Хорошо, продукция сонун экен, хорошо, маркетингди түшүнбөй, но примерно билдиңер да, что здесь можно большие деньги заработать. Жок эле дегенде $100 баштап, $100,000 чейин биз тапсак болот. Аппетитиңерге жараша да. Вот. Биринчи очередь эмне кылыш керек? Эмне кылышым керек дегенде, биринчи очередь мечтаңарды табышыңар керек. Мечта болуш керек адамда. Жөн эле кара курсагын багып, курсак топ, шүгүр деп отургандар толтура. Канча апалар балдарын Россияга жөнөтүп, или Англияга, Европага жөнөтүп, акча сал деп отургандар толтура. Эмне үчүн ушул мүмкүнчүлүктү биз колубузга алып, биз иштеп, үйрөнүп, андан кийин балдарыбызды, неберелерибизди ушундай жашоого алып келе албайбыз? Үйрөнсөк болот го. Болот, туурабы? Если сетевой маркетинг дегендерге, вот мына китепти сөзсүз түрдө алып окуңуздар. Билбейм, китеп окуй аласыздарбы? Азыркылар китеп окуй албайт экен, уктап калам, түшүнбөйм дейт да. Мээбиз деградация болуп кетти да. Знаете, что такое деградация? Деградация, когда человек не развивает свой мозг, не читает, мээдеги нейрондор кичинере баштайт, информацияны кабыл албайт да.
диял адам көп нерсе түшүнбөйт. Ал только кара жумуш кандай десем мындай кара жумуш менен гана акча таба алат да, мээ менен акча таба албайт. А чоң акча мээ менен таба алат. Кара тер менен анча көп акча таба албайт. И поэтому жылдан жылга байлар байып атат, кедейлер кедей болуп кетип атат. Жылдан жылга үйлөр кымбатталып атат, и вот так расстояние чоңоюп атат. Поэтому китеп окуш керек. Слава Богу, мен китепти аябай жакшы көрөм. Өтө жакшы көрөт элем. Мен бекинип жүрүп качып жүрүп болсо дагы китеп окуган жакшы көрөт элем да. Мен бир китеп таап алгам, Богатый папа, бедный папа деген китепти. Мындай названиясы кандай сонун, бай ата, кедей ата. Роберт Кийосаки. Ал китеп уже классика болуп калды. Кантип тез жолдо байыса болот деген модельди көрсөткөндө, ошол жерде мен түшүнгөнмүн. Если биз 40 жыл, 5 жыл садикке барабыз, 10 жыл мектепте окуйбуз, андан кийин 5 жыл биз билим алабыз да, университеттерге окуп, андан кийин биз 40 жыл, 45 жыл жумушка барабыз, ал жумушубуз айлыктан айлыкка жетпейт. Жумушта айлык берип атам силерге, мына байып кет, Дубайга барып кел, квартира алып ал, машина алып ал деп айлык төлөп атабы? Айлык неге жетип атат? Ошон үчүн левый бүт жумушта иштегендер зарплатага үй алган эмес. Это 100% левый акча, арам акча алышкан. Если честно, на то пошло, да. Потому что зарплатаны эсептеп көрсөңөр, нищенская зарплата. И вот смотрите, 45 жыл иштеп, акыры 60ка чыкканда пенсияга чыгып атабызбы? Пенсия канчада? Эже пенсияңыз канча? 13 000 сом болуп калды. Биринчи эле чыкканда 13 000 сом бербесе керек азыр. Канча? 1200 сом. Мен азыр угуп атам, где-то 2000-3 000 сом менен чыгып атышат экен да. Эми президент обещать этти го 6 000 сомдон башталат депчи. Хорошо, мейли 6 000 сом болсун да. Но извините, 6 000 сом менен бүгүн мун канча, май канча, жол кереги канча, свет канча болуп кетти. Вот нищенство ошондо башталат. Анан келиндердин көзүбүздү карайбыз, көзүн карайбыз, балдардын көзүн карайбыз, кыздарыбыздын көзүн карайбыз. Ким эле күнүгө эле мен мына акча менен бүгүн Турцияга барып келиңиз. Турциядан келдиңизби? Сүмбүлгө бар эс алып келбейсизби? Ар жума сайын деп 5 000 сом берип атат. Или кайра балдар Кудайга шүгүр, бизде Кыргызстанда балдар ата-энесин жакшы неме кылат, но тем не менее алар дагы иштеп, алар да балдарын бутка тургузуш керек. Кечке эле акча сураганда уже өзүңөр уялып каласың. Анан пенсия, вот все, өмүр бою иштедик, арканы карасак, тынымсыз иштеппиз, эс албаппыз, эч жака барбаппыз, өзүбүздү карабаппыз, даже элементарный бир жакшы кымбат баалуу крем колдонбоппуз да. Эң эле кымбат баалуу алтын алыппыз, аны дагы элге көрсөтүш үчүн, если что сатып бериш үчүн. И в итоге пенсия, каяктагы путешествие, каяктагы кыялдар, убагында кыялданганбыз го жаш кезибизде, мынандай жашасам деп. Кана койчу каяктагы кыял, мынакта проблема турат, кредит турат, карыз турат, үй салыш керек, балдарды бутка тургузуш керек, мал сал, ал бул деп анан ден соолугубуз да карабай, акыры ооруп, анан канча Кудайым өмүр берсе, ошончо анан наркы дүйнөгө өтүп кеткенде, мына пенсияны балдарга береби? Бербейт. Вот ушул модель менен дейт, эски модель, индустриальный век, ушул модель менен дагы деле көпчүлүгү ушинтип жашап жүрөт. Дагы деле көпчүлүгү ушинтип жашап жүрөт. Азыркы заманда бул модель менен адам байыбайт дейт. Илгери Советский Союз маалында, может быть, үйлөрдү бекер берет эле, путевкаларды бекер берет эле, да? Можно было, это индустриальный век болгон. Азыр 21-чи кылымда адам антип байый албайт. Бул эски модель, эскиче жүрөбүз. Жаңы кылымда. А бул бизнесте 2 жыл, 5 жыл аракет кылып койгула дейт. Чексиз акчага жетесиңер деп атат. Чексиз акчага. И ушул акчаны силер көзүңөр өтүп кетсе, силердин балдарыңарга да төлөп берем деп атат. Кандай сонун? Бизде наследниктер бар. Ошондой наследниктер бар. Мисалы, верхний спонсорубуз Казакстандан Омарова Зина Омарова деген спонсорубуз бар эле. Анын бала чакасы жок, 80ден ашып өтүп кетти. И в итоге соринг менеджер болчу, айына $4-5 000 алат эле да. Трехкомнатный аябай сонун красивый бизнес класста квартира алган.
И өтүп кетти. Ушул ID номерин жана жеке номер деп атпайбы? Ошо ID номерин бир тууган сиңдисинин баласына өткөрүп берди, келини күнү. Бүгүнкү күндө ошо келини менен баласы соринг менеджер. Кыргызстандан эле түшкөн айлыгы жок эле дегенде $3000–4000 түшөт экен Кыргызстандан эле казактарга. Наследниктер. Көрдүңөрбү? Поэтому ушу арканды узун ташташыбыз керек, түшүнбөсө түшүнүп, разбираться этишибиз керек, кыла албайм дебесең, үйрөнүшүбүз керек. Самое главное бул жерде мечта. Мечтасы бар адам кылат, мечтасы жок адам эчтекени кылбайт. Ошон үчүн ошентип жашап жүрөт. Экинчиден, максат койгонду үйрөнүшүбүз керек. Максат. Мисалы, жөнөкөй жашоодо биз максат койбой эле жөн эле жүрө бергенбиз. Сууда агып бараткан дөңгөчтөй болуп эле максаты жок болсо, жашоо бизди бул тарапка чагат экен, бул тарапка ал жака ыргытып, бул жака ыргытып, ошентип адашып жүрөр экенбиз. Поэтому максат табыш керек бул жашоодо. Максат койгонду бизге үйрөткөн эмес. Мектепте, университетте үйрөткөн эмес. Пешенеге жазганды көрөбүз, эл эмне болсо ушуда бир кеп болор көрөбүз деп эле жүрө бергенбиз да мындай кайдыгер мамиледе болчу. А бул жерде биз миллионерлерден үйрөнүп атабыз, максат койгонду үйрөнүп атабыз. Максатты жазыш керек. Максатка ким жетет деп Нуржигит Кадырбековдун сөзү бар. Максаты бар адам. Максаты бар адам жетет. Максатты жазган адам жетет. Вот ошондой мен 10 максатымды жазганмын биринчи келгенде. Мен деле кыялданышты билбейт элем, коркот элем, ишенбейт элем. 10 максаты менин биринчи эле максатым үй алуу болгон. Квартира алыш керек. Балдарга высшее образование бериш. Ошолордун баардыгын даже вот тиш салдырам деп да жазгам. Потому что 30-дан кийин көпчүлүгү жаңы тишке муктаж болот. Акчаң жок болсо тишиң жок жүрө берет экенсиң. Канчаларын көрүп атам, тиши жок. Ошолор бар жазгам, ата-энеме үй салып берем, машина алабыз, буну кылабыз, аны кылабыз деп. И самое главное, мен эмнени ойлонгом, постоянный вид доходко илешемин депчи. Постоянный вид доход эмне? Мен уктап атканда дагы, бир жакта эс алып атсам дагы, башка мамлекетке кетип калсам дагы, мага киреше кире турган. Аны пассивный доход деп коет. Ошонун баардыгын мен китептерде окугам. Ага чейин түшүнбөйт элем. Ага чейин абсолютно түшүнбөйт элем. Эгерде ушул бизнес иштебей, мына моделде иштеп жүрө берсең, айлыктан айлыкка дейт. Бир күн болсо бир күнү сен иштей албай каласың дейт. Может, ден соолукка байланыштуу, может, сен дагы эми ар кайсы ситуацияда, ковид болду, или Россиядагылар, Украинадагылар башка өлкөгө кетип калды, иши кылса, ар кандай ситуация болуп, иштей албай калсаң, доходуң жок, ошондо эмне кыласың? Деген суроо берди бир миллионер. Анан ойлонуп, ушундай эмне кылам? Кимден сурайсың? Кокс ооруп калдың, дорогостоящий операция керек. Эл жуурт калбайын деп жардам сурагандар толтура. Ошондой болбош үчүн финансовая безопасность, бул финансовая подушка, дополнительный аэродром куруш керек, ар бир адамда болуш керек деп айткандар. И вот максатты койдук, менеджер болом, ийгиликке чыгам деген максатты койдук. Кудайга шүгүр, ошол максатты койгондон кийин аракет кыла баштадык. Бизде семинарлар бар, китептер бар, бекер сабактар өтүп атабыз, онлайн сабак өтүп атабыз, телефондон дагы көрсөтүп атабыз. А жөнөкөй жашоодо ким ошентип силерге жардам бере алат? Бир бай досуңарга, аяшыңарга, тууганыңарга барып, кантип байып атасың мага да айтчы десең, айтып бербейт. Турат? Айтпайт. Зачем айтат? Бекитет, коркот, байыганы көрсөткөндөн коркот. А биз пешине тер менен адал акча таап атабыз. Поэтому биз мактана алабыз. Адамдарга көрсөтө алабыз. Сен дагы ушуну иштесең, мынандай үй аласың. Сен дагы иштесең, мынандай машина аласың. Путешествие барасың. Бүт баарында көрсөтүп койдум беже? Ооба. Бардыгы мынтип айтат, коркпойсуңарбы деп. Кеченде бир аяшыбыз жаңы машина, жаңы үй алган экен, видеого тартайын десем, тартпа, корком мындай. Эмне коркосуң деп уурдап алдымбы? Эмне коркосуң? Эми көз тиет, адамдар жаман. Же силер башка чөйрөдө жүрөсүңөрбү, билбейм, биз антип көрсөтө албайбыз. Ооба, биздин чөйрөбүз башка. Биз ийгиликке жеттик, сен дагы жете аласың дейбиз. Себеби биздин жетекчилерибиз, алар айына $40,000, $50,000, эң жогоркусу айына $700,000 алат. Рольф Кип деген немец. Айына $700,000 это сколько?
560 600 тысяч, ой, қанша болып кетеді Фарида? 600 миллион сом болып айына. Біз 100 мыңға ішінде отырамыз. Біздің мына жақын тілі спонсорыз Қарағандыда Майра 60 миллион болып кетеді сомға 200 мың. Қанша? 60 миллион 200 мың болып кетеді сомға. Майра Омарова Қарағандыда тұрады. Біз 10 август ошол күнү кетип атабыз. Анын күйөөсү бул бизнести баштаган, 50 жашында бизнести баштаган. Майра Омарова мэрияда иштейт эле. Көчөм келип ушуга иштейбизби деп аябай жинденген, аябай намыстанган. Өздөрү бир двухкомнатный эски квартирада жашашат экен, лифти жок. Жүрүшөт экен, машина эмес, бир велосипеди жок эле. Курнамыз, станабыз дагы өзүнчө высший образованныйбыз, но жашаганыбыз кызына өтө дорогой операция керек болгондо акча таппай калган күндөрү болгон экен да. Ошондо Эрмек Бухаршин ал өтө грамотный киши болгон, каза болуп, авария болуп каза болуп кетти, ошол киши бизнести баштаган. Бүгүнкү күндө Майра Омарованын алган айлыгы ай сайын жок эле дегенде 20 миң, 30 миң, 40 миң доллар алат айына. Елестеп келеді, сколько денег. Ошондуктан бүгүнкү күндө балдарын, келини, неберелери болуп Сингапур, Куала-Лумпурда 2 ай жашап келишти. Кече келгенде видео көрдүңөрбү? Келинине Гүлжан аткан жаңы автосалондон Lexus сатып берди. Ал Lexus'ту өткөндө 3 жыл мурун эле жаңы алган эле. Аны сатып беришти дагы 3 жылдан кийин машинаны алмаштырып туруш керек экен. Ашып кетсе 5 жылда. Кайра барып жаңы келинине алып келди. Потому что келини менен кайнысы себепке жүрөт. Ал жака барышат, бул жака барат, баардыгы бизнес курат. Сонунда былтыр болсо каникулда Дубайга барып 2800 долларга эле 20 мүнөткө вертолетко төлөдү. Дубайдын үстүнө учуп келишти. Байлар ошентип жашайт экен, байлар бар экен, байлар акча табат. Вот бизге окшогон карапайым эле адамдар ушул бизнесте адал мээнетибиз менен ушундай акча тапсак болот экен. Биз дагы бай болуп жашасак болот экен. Поэтому мечтаңарды тапкыла. Самое главное чечим чыгарыңыздар. Чечимден башталат. Максат кылгыла, действие кылгыла, результат 100% болот, 100%. Бул күндө мына мэри менен Назир эжеге чоң рахмат. Булар деле силерге окшоп эле новичок болуп келген. Булар дагы үйрөндү, тажрыйбасын, семинарларга, чет өлкөлөргө, канча мамлекеттерге барып окуп, үйрөнүп келишти, акча алып башташты, үйлөрүн бүтүрүштү, үй салышты. Мерим болсо